ар бир сооптору 30 миңге эселенген кадыр кечеси бар Рамазан айы келатат. Рамазан ай бүткөндөн кийин биз баягы ороз айт майрам дейбиз да. Бирок түшүнгөн адам үчүн Рамазандын ар бир күнү дагы майрам, ар бир түнү дагы майрам болгон ай экен. Бул айды 30 күндү 60 күн кылып жашай турган бир ай экен. Бул дегенибиз Рамазандын күнүн да жашаш керек экен ибадаттар менен, сооптор менен, ошондой эле түнүн дагы бош өткөрбөш керек экен. Колдон келишинче ибадаттар менен өткөрө турган Рамазан келатат. Мен өзбек махаллаларда имам болгондо бир кишиге жолугуп калдым да, өзбек кишиге жолугуп калдым. Жылда 12 ай болгон болсо, ошол 12 айдын ичинде 11 айды баягы өзүнүн чыгымдарынан ашырып, bir ayda мисалы bir адам канча каражат жумшайт, канча акча коротот. Мисалы делик 50 миң жумшай турган болсо, ошол 50 миң сомду 11 айдын ичинде акырындап туруп чогултат экен. Чогултуп туруп, анан ошол Рамазанга бөлүп коет. Рамазанда биз үй бүлө менен ибадат кылабыз. Иш кылбайбыз. Bir, Ramazanda orozобузду жакшы тутушубуз керек, кармашыбыз керек. Рамазанда 5 убагыбызды, түнкү тахажжуттөрдү, ошол тарави намаздарыбызды, Рамазанда биз ата-энелерге зияратка барышыбыз керек. Рамазанда бир туугандардан кабар алышыбыз керек. Рамазанда жетим-жесирлерден кабар алыш керек. Мына ошого убакыт бөлөбүз дейт. Рамазанда биз Куранды ар бирибиз Куран катым кылышыбыз керек. Жок дегенде бир жолу. Рамазанда ибадаттар менен зикирлерди өткөрүшүбүз керек. А биз көбүрөөк эмне кылып атабыз? Эртең кечке иштейбиз дагы, кечинде баягы орозобуз да. Орозо болгон үчүн чарчайбыз, курсак ач. Экинчиден иштеп чарчайбыз. Анан келгенден кийин баягы канча саат ач калып тургандан кийин баягы 1-2 түрдүү тамакты бергенде курсак ач, анан баягы кыйналып калат. Анан ошо менен тарай намазга турабыз. Тарай намаздан кыйналабыз анан. Уйку сурап эптеп эмне кылып баягы тарайды окуйбуз дегенде. А жанагы үй бүлө башкача окуйт экен да. Мына күнүн дагы, түнүн дагы ибадаттар менен сонун кылып өткөрөт экен. Мен неге орозомду кыйнайын дейт. Тескеринче мен Рамазанда ушундай ибадат кылайын, баягы ар бирге бөлөйүн дейт. Айтайын деген нерсе бул баягы союздун мезгилде жарманка деген нерсе болчу да, ярмаркачы. Мына ошол сооптордун ярмаркасы келатат дегенде, сезон келатат. Ар бир кылынган жакшылыктар эселене турган, миңден баштап эселене турган сооптуу ай келатат. Эртең ярмарка бүтөт деген болсо, карызга болсо дагы уну алып калат элеңиз ошол мезгилде. Мына ошондой соопторго толгон, ошол 30 күн болсо 30 күн, күнү дагы ибадат, түнү дагы ибадат соопко толгон ай келатат. Мына ошол убакыттарды жакшы өткөрүш керек. Эртең Рамазан келгенден кийин, Рамазан өткөндө биринчи адамдардын оозунан мындай сөз көп чыгат да, Рамазан өтө бат өтүп кетти деген сөз. Неге бат өтөт? Себеби сиздин программаңыз жок, сиздин планыңыз жок. Эртең турдуңуз, анан кийин эле анан кеч болуп калды, анан кийин тарайга бардыңыз, анан кайра эле баягы курсак менен ошо менен алектенип эле сухур, анан кийин ифтар менен өтүп кетет дегендейчи. Эгерде биз күнүн дагы пландап, түнүн дагы пландап, эгерде ифтарга адам таба албай аткан болсоңуз, сухурга чакырыңыз. Сухур да өзүнчө бир жакшы нерсе. Ошондо бир мындай айтканда бир жөрөгө катары ошондо киргизсек жакшы болот экен да. Тарап окугандан кийин чакырып алып, түнү бар бош болот, ибадат кылганча, сүйлөшкөнчө, маек кылганча, сухур кылып, эмнелер көп, кафелер көп. Кечинде иштей турган. Ошону отуруп алып туруп, эмне кылсаңыз да боло турган бир мүмкүнчүлүк экен да. Мына ошентип Рамазандын план менен өткөрүшүбүз керек экен да. Ошон үчүн сахабалар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң жакындан тааныган сахабалар Рамазан келатат дегенде 6 айлап тосуп алчу дейт. Тосуп алган экен. Кош келдиң Рамазан деп 6 айлап даярдык менен кирген экен. Рамазан менен коштошкон мезгилде өзүнүн жакынынан айрылган, атасынан же апасынан же бир тууганынан айрылган адам кандай кыйынчылык менен мындай боздоп, баягынын таасирин менен 6 ай жашай турган болсо, Рамазан менен ошондой жашачу экен. Рамазан кетип калды. Рамазанда соопторго дагы көрөп эмне кылсам болмок деп ошентип 6 айлап Рамазан менен коштошуп, 6 айлап Рамазанды күтүп алчу экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде, эгерде Рамазан айынын чыныгы, мындай айтканда, Рамазан чыныгы жүзүнү бир билгениңерде дейт. Рамазан кандай ай экенин бир билгениңерде, Рамазанда эмне бар экенин бир билгениңерде,
Рамазаны кандай силерге Аллахтан даярдаган bir ай экенин бир билгениңерде жыл 12 айды Рамазан болсо деп үмүт кылат элеңер дейт. Элестетиңиздер, азыр Ошто балким 90% мусулман. Балким же 95% мусулман. Ошол мусулман мына Кыргызстан боюнча Ош шаарда дин боюнча эң алдыңкы эмнеде турат да, мындай. Мечиттери менен динге болгон эмнеси. Бирок ошентсе дагы эмне кылтабыз? Жаңы жылды адамдар дагы эле күтүп атат. Жаңы жыл келатат дегенде балатылар жасабы, эмнелерди эмнен дегендейчи, туурабы? Bir ay алдың. А бирок Рамазан келатат деп көчөлөрдө бир белги барбы мисалы? Рамазан келатат деп бир өзгөрүү барбы? Адамдардын оозунан мындай тынчсаңыз эмне сөз кетип атат? Орозо жөнүндө эч сөз жок да. Көрүңүздөр, мына бир жума же 10 күн калды. Рамазан келатат. Бирок адамдарда даярдык жок. Ошон үчүн биз бир мындайча айтканда бир этапты өтүп, экинчи бир этапка кадам коюп атабыз. Мындайча айтканда Рамазанды жашадык, эми жашата турган бир доорго киришибиз керек болуп атат да. Адамдарга телефон чалганда уже эмне кыла башташыбыз керек, азыртадан куттуктай башташыбыз керек. Рамазан келатат, кандай даярдыгыңыз жакшыбы, ден соолук жакшыбы, быйыл кандай пландарыңыз бар деп ошонтип бири-бирибизге жая башташыбыз керек. Рамазанды куттуктап. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким Рамазандын келүүсү менен кубанып, Рамазан келатат деп жан дүйнөсү менен кубанган болсо, Рамазан кетүүсү менен кайгырган болсо, бул адамды Алла таалам күнөөлөрдөн тазарат дейт. Мындай айтканда күнөөлөрдүн тазалайт дейт. Демек, Рамазанга кубануу дагы бул чоң нерсе экен да. Элестетиңиздер, Рамазан келатат дегенде бир кыргыз эми кечиресиздер, менин түшүнүгүм боюнча да. Рамазан келатат дегенде эми азыр бир аз жакшы болуп калды. Мындан бир 10 жыл, 20 жыл мурун Рамазан келатат дегенде бизде көбүнчө эмне? Оз бекитүү саат канча экен? Анан оз ачкан ифтар убакыт канча экен? Ошол убакыт карайбыз да. Ошончо убакыт чыдаш керек деген түшүнүк бар да. Рамазан келатат деген ач калуу деген нерсени түшүнөт биздикилер. А Рамазан келатат дегенде бир араб мамлекетте, башка мамлекеттерде, кээ бир мамлекетте Рамазан келатат дегенде Куран ай келатат. Куран айда эмне кылам мен? Куран айда балким жарыштар уюштурам, балким туугандарга бир Куран жөнүндө эмне кылсам болот? Куран котормолор чыккан, ошолорду бир белек кылсамбы, эмне кылсам? Мына ошол Куран менен көбүрөөк алектенишет экен. Кээ бир жерлерде Рамазан келатат дегенде бул сооптор эселенет экен, ихсандар көбүрөөк кылыш керек. Мына арабтарда, биз араб мамлекети Египетте оккан жерде атасы өлсө, жакын өлгөн болсо, ихсан кылбайт. Качан Рамазан келгенде анан кийин ошол эмнелерди берет. Атасынын атынан ихсан кылат. Ошол өткөн кимиси болгон болсо, ошонун атынан ошондой азык түлүктөрдү кылып алып, же акчалай кылып, ошондой талабаларга, студенттерге, муктаждарга, жетим жесирлерге кылып, ошон пакет кылып туруп анан эмне кылат? Таркатышат. Кандай сонун нерсе да. Мына ошол Рамазан дейт. Анткени бир кылынган жакшылыкты Алла таалам эселеп, миңден баштап эселеп соо бере турган ай келатат. Элестетиңиз, сиздин бир сомуңуз болсо, ошону бир жерге койсоңуз 1000 сом боло турган болсо, эмнеге сиз бир сомду бир жерге койсоңуз 1 сом боло турган жерге бересиз? Кое тур дейсиз да. Бир аз күтөйүн, Рамазан келгенде 1000 сомду соопко коёюн дейсиз. Мына ошол Рамазан дейт. Демек, Рамазан барабар орозо эмес экен. Биз орозо ай дейбиз, орозо ай. Рамазан деген бул орозодон дагы мындай кененирээк, көбүрөөк нерсени камтыган нерсе экен. Бир бакты элестетиңиздер, бир даракты. Бул дарактын бутактары көп да. Бир өзү бир бутагы орозо экен. Эгерде бир адамдын ден соолугу талапка жооп бербесе, орозо кармаганга үзүрүлүп болгон болсо, мисалы карылыктан же кандай ден соолугу ооруп, же ашказан врач орозо кармаба дей турган болсо, бул адам демек Рамазан барабар орозо болгон болсо, бул үчүн эч нерсе жок. Бүттү. Мен орозо кармай албайм дейт. А бирок Рамазан бул орозо эмес да. Ал бир өзү эле орозо. А башка анда Куран окусун, анда билбейм, ихсан кылсын. Бул Рамазан ичинде көп нерсе бар да. Мына элестетиңиздер. Нафил намаздар, сүннөт намаздар бар го, сүннөт. Биз сүннөт дейбиз, нафил намаз дейбиз. Парз важип болбогон калган бардык намаздарды баарын кошсоңуз. Мунун ичинде аввабин намаз болсун, тахажжуд намаз болсун, ишрак болсун,
Кайсы намаздар, духа намаз болсун, ошол нафил сүннөттөрдүн, баягы парздар сүннөттөрдүн баарын кошуңуз. Бирок ошолордун баарын кошкондо 1-2 рекет багымдаттын парзынын соона жетпейт экен. Бирок ошол нафил намаздар Рамазанда ар бири ошол парзынын соона жетет экен. Ар бири. Көрдүңүздөрбү? Ал эми парзчы десе, парз 70 парзынын соона жетет экен. Демек, кандай сонун бир мүмкүнчүлүк да. Сиз нафил садака бересиз, зекеттин соон алып атасыз дегендей. А зекет бересиз, 70 зекеттин соон аласыз. Кандай сонун нерсе. Демек, бул айда эмне кылыш керек дегенде, бул айда биринчиден Кудай Таалам бизди жан дүйнөбүздү, руханий эмнебизди тазалайт экен да. Тазаланышыбыз керек экен. Мына ошого биз даярдык менен киришибиз керек. Сиз ажыга барган мезгилде, умрага барган мезгилде даярдык кылып атасыз да, жок дегенде чөйрөдөгү жакындардын менен адалдашасыз. Паланча мен кетип бартамын, эми кечирип койгула, катуу сүйлөп койсом кечирип койгула. Эми инсанбыз, мен ушундай ыйык жерге кетип бартам, ибадатым кабыл болсун, дуам кабыл болсун дейсиз да. Мына ошол сыяктуу Рамазанга да ошондой киришибиз керек экен. Рамазанга даярдык менен кириш керек экен. Илгери Кыргызстандын бир айылы бар экен да, Эскен агай. Бир айыл бар экен. Анан баягы айылдын эли түшүнүк ошондо болгон экен мезгилинде, сайыз мезгилде. Рамазан айы келди, Ороз айы келди десе айылгачы, баары көчүп кетет экен жайлоого. Аякта орозо жок экен аякта. Анан кеткенден келебиз деп. Андай кылбастан биз Рамазанды тосуп алышыбыз керек экен. Рамазанды ушундай тосуп алышыбыз керек экен, кубанып. Мына улуу жаштагы агаларыбыз жакшы билет, 1-май келатат дегенде, кандай даярдык болот эле. 30 апрель түнү уйку жок эле. Көрдүңүзбү? Барсаңыз ошол жерде ошол эле күн. Эч бир эмне жок, айырмасы жок. Ошол эле билбем, баягы өзбек эжелердин баягы 5 тиындык баягы самсалар болот, мантылар болот. Ошону жейсиз да, эмнелер жейсиз. Ошол эле, бирок жан дүйнөдө кандай бир кубаныч бар эле. Эмгекчил адамдардын майрамы деп ушундай күтчүбүз. 29 күн калды, 28 күн калды. Анан мынча, анан эртең дегенде анан баягы таң атпай коет эле дегендей. Кимдир бирөөлөр баягы жаңы кийимдерин кийип жатат эле дегендейчи. Көрдүңүзбү? Рамазанды мына ошондой тосуп алышыбыз керек.